Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Акыркы эскертүүм Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерге кайрылды. Өлкө башчы Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерге кайрылып, жемкорлуктан алыс болууга чакырды. Анын айтымында 33 жылдан бери айрым кызматкерлер акчаны уурдап тоноп келген үчүн өлкө алдыга жылбай өнүкпөй келди. Эми жазадагы катаалдашат. Мен буга чейин дагы баарыңарга эскертем, дагы эскертем. Мындан ары уурдаган сумманы 2 эсе эмес 5-10 эселеп кайтарасыңар. Түрмөдөн да чыкпайсыңар. Акыркы эскертүүм кийин эскертпедиң дебегиле, деди президент. Президент Тамчы аэропортундагы 2 аялдаманын 840 000 сомго курулуп, кийин прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин атка эмнелер кармалганын мисал келтирди. Ал эми алардын ордуна жаңы аялдамалар 351 000 сомго салынганын билдирди. Ошондой эле УКМК Талаш шаарындагы Балдар аянтчасы 4 880 000 сомго курулганын таап чыкканын эскертти. Учурда тиешелүү адамдар кармалып, уурдалган акчалар мамлекетке кайтарылган. Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, акча уурдаштын мындай жолун токтоткула. Азыр эшикте 21-кылым бардык жакта материалдардын өздүк наркын билип бир заматта эсептеп чыгып, уурлуктун бетин ачып коебуз, деди Садыр Жапаров. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирелине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Төө ашуудагы тоннелдин жолдорун оңдоо иштери башталды. Жол кыймылын чектөө сааттары 10-июндан баштап Ош-Бишкек унаа жолундагы Төө ашуу тоннелинин 129-500 чакырымынан тартып 129-750 чакырымына чейинки аралыктагы жолдун бир бөлүгүн оңдоо иштери башталды. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык жолду оңдоо иштери 30-июнга чейин жүрөт. Буга байланыштуу маал менен унаалардын кыймылына чектөөлөр киргизилип турат. Чектөө графиги саат 5:00-дөн 8:00-гө чейин, саат 10:00-дөн 12:00-гө чейин, саат 14:00-дөн 16:00-гө чейин. Айдоочуларга чектөөлөрдү эске алып, жол кыймылын алдын ала пландап алуу эскертилди. Депутат Акылбек Түмөнбаев Түп айылындагы Карымшаков жана башка мектептерге барды. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган парламенттеги элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев Түп районунун Түп айылындагы Карымшаков атындагы 450 орундуу курулуп жаткан мектепке барды. Аталган билим алуучу жай 2016-жылы курулуу иштери ОСО Мерибел текстиль иншаат курулуш компаниясы тарабынан курулуп баштаган. Сметалык баасы 110 897 миллион сом, тендердик баасы 83 701 миллион сом, компанияга которулган акча 63 138 миллион сом, тендерге кошумча акча 42 638 миллион сом, керектелүүчү акча 64 491 миллион сом. 2023-жылы курулуш компаниясына 10 880 миллион сом акча каражаты которулган. Долбоорго видео көзөмөл кирген. Имараттын АБ блогунун полу эшиктери салына элек, курулуш иштери 62% аткарылды. Спорт залдын фундаменти тургузулуп, курулуш иштери жаңы башталды деп өз Facebook баракчасы аркылуу билдирүү кылды элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев. Мындан тышкары элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев Тогуз булак айылындагы Асан Алиев аттуу 275 орунду мектебине барып, курулуш иштери менен кайрадан таанышты. Анда ОСО Кубай строй курулуш компаниясы тарабынан 2022-жылы курулуу иштери башталган. 2022-жылы 83 020 миллион сом, компанияга которулган акча 14 798 миллион, тендердик баасы 134 843 миллион сом, 2022-жылы 83 миллион сом, компанияга которулган акча 14 798 000 сом. Ал эми керектелүүчү акча 121 523 миллион сом. УКС казначейский иш кагаздарын даярдап, учурда бардык керектелүүчү 121 миллион сом сумманы толугу менен которулуп берилет деп айтылат маалыматта.
Курманбек Бакиев баш болгон 6 киши кумтөр боюнча сыртынан кесилди. Мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 6 киши кумтөр иши боюнча сырттан эркинен ажыратылды. Маалыматты 1 райондук соту тастыктады. Соттун өкүмү ушул жылдын 1 мартында чыккан, бирок коомчулукка эми белгилүү болууда. Бакиев кылмыш жаза кодексинин 336-беренесин коррупция 2-бөлүмү уюшкан топтун кылмыштык коомдуштуктун кызыкчылыгында жасалган же оор залал алып келген жосун боюнча айыптуу деп табылып 10 жылга кесилген. Бирок мурда башка дагы сот чечимдери болгондугуна байланыштуу Бакиев жалпы 30 жылга соттолду. Мындан сырткары мүлкүн конфискациялоо боюнча бүтүм чыккан. Кумтөр иши боюнча Курманбек Бакиевден башка дагы 6 адам соттолуп мүлкү конфискацияланат. Максим Бакиев 13 жылга кесилип, бирок буга чейинки сот чечимдерине ылайык өмүр бою эркинен ажыратылмай болду. Алексей Елисеев 12 жылга соттолду, бирок ал дагы мурунку иштерине байланыштуу жалпы 30 жылга эркинен ажыратылды. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин мурдагы жетекчиси Капар Курманалиев 10 жылга кесилип, мурунку сот өкүмдөрүнө ылайык 13 жыл жаза мөөнөтү аныкталды. Финансы министринин мурдагы орун басары Эмирлан Төрөмүрзаев 12 жылга эркинен ажыратылды. Мурдагы тышкы соода жана өнөр жай министри Садриддин Жээнбеков 10 жылга кесилет. Өкмөттүн мурдагы юристи Елена Беловская 9 жылга соттолду. Учурдагы айыпталуучулардын бардыгы чет мамлекетте, аларга издөө жарыяланган. Assalamu alaikum туугандар. Мен силерге азыр алтын батек боюнча түшүндүрүп берейин. Алтын батек адамдын 206 сөөгүн түзөйт, кан айлануусун жакшыртат, артроз, артрит, грыжа ооруларына жакшы жардам берет. Муну кийгенде буттар тамандан ысык өтүп, кан айлануусун жакшыртат, буту мустагандарга жакшы жардам берет. Муну кийгенден баштап мен bir gün эмес, 1,5 gün, 1,5 суткасынын күйлүү күчтүү, эркин жана күчтүү, кубаттуу жүрүп атам достор. Андан кийинки бул биринчиси. Экинчиси дагы кеңеш берем, кимдин кан айлануусу начар болсо, койтулган кан болсо, бул батек дагы алтын батекте ошо кандын суюлушуна да жардам берет экен достор. Андан кийинкиси болсо, мен өзүмдөн такай башым ооруп, өзүмдү мындай алып жүрүшүм өтө начар эле, бирок ушул батекти кийгенден бери достор, өзүмдүн алып жүрүшүм, кубатым, күчүм аябай жакшы. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарга Толубай мырзанын медицинский центрине келип, ушу алтын батекти кийип, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдасаңар болот. Келгиле, дарлангыла, көзүңөрүнөн көргүлө, мына жана патек дегенди алдыр, жакшы таасир берет экен. Мен күнү көзүмчө отуруп бүтүп тура албачу элем. Туалетке отурганда туруп, таяк менен бүтүп койра турчу элем да. Бүгүн баары туруп кеттим, куманды алып эчтеке отуруп бетим жууп атам. Туруп көрсөткү. Туруп мына. Муну тура албачу мына отуруп турат. Даже айындагыларды көрсөм мен юттан көрсөм тайып болуш керек, асылыкта. Мен мындай болуп калдым мен, мына сүйүнүп атам мына. Bir gün кечинде келген. Рахмат, бастырып койду жашына. Өзү кирип өзү чыкты, рахмат. Мен толкундан эч айта албай жатам, бирок рахмат. Башка эмне дешимди билбей атам. Азыр да толкунданып турам. Рахмат. Ооругандар келип көрүнгүлө. Мына туугандар, мына результат жакшы. Мына азыр жакшынакай түзүп отурам. Турганда таягы жок, нары басканда деле болот. Шалт ошол болуп калды, жакшынакай азыр. Ден соолук жакшы. Мына таягы жок, жакшынакай азыр. Мени көргөн билдерин таяк менен, балдак менен да жүргөм үйдө. Азыр мына Кудайга шүгүр бар болсам. 4 күндө результат берсек? 4 күндө результат. Эми мындан аркы дагы жакшы болот. Буюрса. Кудай калат. Şembemlerge jönötpä. Карабалта дарыясынан кыздын жансыз денеси табылды. Карабалта дарыясынан изделип жаткан кыздын жансыз денеси туугандары тарабынан суудан табылды. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондо 5-июнь күнү саат 18:38 чамасында Чүй облусунун Жайыл районунда Бишкек-Ош унаа жолунун болжол менен 97-чакырымдагы өткөн Карабалта дарыясына 2008 жылы туулган А.Э. аттуу жаш кыз түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. 5-июнь күнү жерине Жайыл райондук номер 22 Өзгөчө Кырдаал башкы башкармалыгынын 4 куткаруучусу тартылып, бирок издөө иштеринен жыйынтык болгон эмес. Ал эми бүгүн издөө иштерин улантуу максатында Өзгөчө Кырдаал министрлигинин куткаруучулары даярдоочу мамлекеттик борборунан 6 суучул тартылган.
Былтыр Кыргызстанга 2 миллион турист келсе, быйыл 10 миллионго жетери күтүлүүдө. 2022-жылы Кыргызстанда эс алган туристтердин саны 1,9 миллион адамды түздү. Алардын 62%-дан ашыгы Ысык Көл облусуна туура келген. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык өткөн жылы 441 эс алуу мекемеси жана уюм туристтерди кабыл алган. Анын ичинде 182 адистештирилген жайгаштыруучу жай, 212 мейманкана, 11 жаратылыш паркы жана коруктар, 36 туристик объект, 60 турфирма жана туроператорлор кызмат көрсөтүшкөн. Ал эми Кыргызстандын 7,8 миң жараны туристик фирмалар аркылуу башка өлкөлөргө 3,7 миң кыргызстандык өлкө ичинде саякаттаган. Быйыл Кыргызстанга 10 миллион турист келери күтүлүп жаткандыгын туризм департаменти билдирди. Июнь окуясы баарыбызга чоң сабак болушу керек. Жапаров кайрылуу жасады. Президент Садыр Жапаров июнь окуясынын 13 жылдыгына карата кайрылуу жасады. Мамлекет башчы арадан бир топ жыл өтсө дагы бул кандуу калабаны анын кесепетинен каза тапкан жүздөгөн мекендешти унутпай терең кайгыруу менен эскерип жүрөөрүн белгиледи. Ошондой эле ал мындай трагедия эч качан кайталанбаш үчүн 2010 жылдын июнь окуясы баарыбызга чоң сабак болушу керектигин билдирди. Биз кылымдар бою ынтымакта, тууганчылыкта жана боордоштукта жашаган көп улуттуу элбиз. Июнь окуялары мамлекеттин бүтүндүгүн жана улуттар аралык ынтымакты сактоо зарылдыгын эскертип турат. Тарыхтын бул кайгылуу сыноосу өлкө жарандарынын ортосундагы өз ара алакаларды жана улуттар аралык биримдикти бекемдөөнүн, калктын саясий маданиятын көтөрүүнүн маанилүүлүгүн дагы бир жолу далилдеди. Бийлик бул трагедиядан сабак алып элдин ынтымагын чыңдоо маселеси ар дайым көңүл борборунда болушу керектигин аңдап билишибиз абзел, деди Жапаров. Президент баарына ыйык болгон ата мекендин коопсуздугун камсыз кылуу жеке эле мамлекеттин иши эмес, ар бир жаран милдеткер экенин айтты. Биз бирдиктүү эл, бирдиктүү өлкө катары биримдигибизди жана этностор аралык достугубузду бекемдеп өнүгүү алга кадам жасашыбыз керек. Урматтуу кыргызстандыктар, бир муштумдай түйүлүп биримдигибиз менен гана бакубат Кыргызстанды кура алабыз. Өлкөбүз өнүккөн мамлекеттердин катарына кошула турган күн алыс эмес. Ошол эле учурда ар бир кыргызстандык бул милдетти аткарууга колдон келишинче салым кошуп, аны өзүнүн ыйык парзы деп эсептөөсү маанилүү, деди мамлекет башчы. Соңунда Жапаров ата мекенибизде тынчтык, бакубатчылык жана өнүгүү болушун, эли журтубузда ынтымак өкүм сүрүшүн тилеген. КФА Кыргызстандын курама командасы 1-0 менен жеңди. Кыргызстандын футбол командасы Афганистандык каршылаштарын 1-0 эсеби менен жеңди. Оюндун соңку мүнөттөрүндө чабуулчу Эрнис Батырканов афгандыктардын дарбазасына гол киргизди. Ошол учурда кызык окуя болду. Гол киргенден кийин афган оюнчулары финалдыкты ышкырыкты күтпөстөн талааны таштап чыгып кетишкен. Алардын машыктыруучусу алып кеткен. Алар муну менен өзбекстандык жана түркмөнстандык судьяларга каршылык көрсөткөндөй болушкан. Афган тараптын оюну боюнча гол эрежелерди бузуу менен киргизилген, бирок кайталап көрүүдө андай эмес экенине ынанууга болот. Судьялар афган оюнчулардын талаага кайтып келишин 10 мүнөттөй күтүштү, бирок алар келбей койгонуна байланыштуу Борбор Азия футбол федерациясы жазалашы ыктымал.